Байчечекей балмуздак дүкөнү балмуздактарды порциялык кашык жана пинт түрүндө жасап жатат. Жогорудагы таблицага ылайык, кашык порциялуу балмуздакты сатып алгандардын канча бөлүгү пинт түрүндө жасалган балмуздакты да сатып алган? Алгач, видеону токтотуп туруп, маселени өз алдынча ойлонуп аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Бул жерде кашык порциялуу балмуздактарды сатып алгандардын саны көрсөтүлгөн. Ал жалпы бул жерде берилген кашык порциялуу балмуздактарды сатып алгандар жана албагандар деп жатат. Ал эми бизде пинт түрүндө жасалган балмуздактарды сатып алгандар дагы бар. Алар бул жерде көрсөтүлгөн. Жалпысынан бул аралык жана бул жерде пинт түрүндө жасалган балмуздактарды сатып албагандардын саны көрсөтүлгөн. Демек, алардын санын эсептөө үчүн пинт түрүндө жасалган балмуздактын кашык порциялуу балмуздакка болгон катышын эсептейбиз. Демек, жазып алабыз. Кашык порциялуу балмуздак сатып алгандардын жалпы саны жана алардын ичинен пинт түрүндөгү балмуздактарды сатып алгандардын санына. Демек, кашык порциялуу балмуздактарды сатып алгандардын жалпы саны 310. Демек, бул жерге 310. Ал эми кашык порциялуу балмуздактарды сатып алгандардын ичинен пинт түрүндө балмуздактарды сатып алгандардын саны 27. Демек, 310дон 27. Биз туура жоопту аныктап алдык.